Назира Айтбекова, кечээ эле улам бир эркектин алдында оонап жаткандар мага акыл үйрөтүп жатышат. Бул тууралуу журналист Айтбекова социалдык баракчасына жазып чыкты. Кечээ эле улам бир эркектин алдында оонап жаткандар бүгүн ыймандуу болуп мага акыл үйрөтүп, аруулуктун, тазалыктан сүйлөп жатышат. Ыйманыңар ошол болсо жылаңач эле жүрө берсем болобу? Кыздар антип эки жүздүү болгуча жылаңач эле жүрүүгө чакырам. Жылаңач флешмобу уланат. Канча кийим көрдүм, ичинде адамы жок. Канча адам көрдүм, сыртында кийими жок. Мевляна. Болгонуңдай көрүн же көрүнгөндөй бол. Түрк макалы. Жүзүңдү ач, Гүлчөтай. Эки жүздүүлүк токтосун деп жазган Айтбекова. Булак коом чекит пресс. Исаков чабуулга өтө алабы? УКМК саясатчылардын кулактарын тикчиткенде. Бир канча ай мурда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иштери козголгону кабарланган. Соңку убакта жанданганы, тергөө кызып жүрүп жатканы каңкууланды. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков бул өңүттө башкы каарман катары дыкат сурааларын алдыртан билип, өзүн коргоо үчүн каршылаштарды айыптоо жагынан даярданып, бир канча документтерди, күбөлөрдү тымызын тизмектеп, чабуулга өтө турганы желдей тарады. Саясий күрөшкө бурабы, кырдаалга, эл ичине таасир жаратууга ашыгабы? Айтоор азырынча саясатчылардын тар чөйрөсүндө июнь окуясын талкуулоо, өз ара пикир алмашуулар жанданууда. УКМКнын кадамы кандай болоорун баары аңдышып, кулактарын тикчейтип калышканы бекер жерден эмес го. Азия News гезити. Эми мындай, мен ушундай кежир адаммын. Айрымдар тытынып коррупционер, анан болбой калса бийликти күч менен басып алам дегендер деп күнөөлөп жаткандарды жаналым калбай жакшы көрөм. Айтсаңар, мен эмне үчүн Мырзахматовду жек көрүшүм керек? Гүлгө айланган шаарды гүлдөтүп, урпактарга бабалардын баскан жолунан кет салган айкелдерди тургузуп, элдин жүрөгүнөн түнөк тапканы үчүнбү? Мен эмне үчүн Келдибековду жек көрүшүм керек? Карлардын акчасын сол чөнтөккө солотуп, уун чай өңдүү товарларын сатып бизнес кылып жаткандардын ишкерлигинин талкалап соцфондго реформа жасаганы үчүнбү? Мен эмне үчүн Садыр Жапаровду жек көрүшүм керек? Комтөр мамлекеттин, элдин пайдасына чечилиш керек деп чыркыраганы үчүнбү? Эмне үчүн Камчыбек Ташиевди жек көрүшүм керек? Кыргыз деп күйүп жанып элим деген мекенчилдиги үчүнбү? Эмне үчүн Урмат Барктабасовду жек көрүшүм керек? Жоктон барды жасап, ишкерликте жетишип жаткан ийгиликтери үчүнбү? Же канча деген адамды көкүрөк какпай эле иш менен камсыз кылып, канча деген жаштарга ишкерликтин сырлары менен бөлүшүп, жакшылык кылып жатканы үчүнбү? Мен эмне үчүн Карганбек Самаковду жек көрүшүм керек? Манас кыргыздыкы деп Кытай менен кырсылдашканы үчүнбү? Мен жогорудагы инсандарыбыз жасаган иштердин бирин да жасай элекмин. Ошон үчүн сын айтканга акым да жок. Жаманбы, жакшыбы, бул адамдардын мамлекет, өлкө үчүн жасаган аздыр көптүр агым-кеттери бар. Анан калса убагында артынан эмес, айрымдардын бетине ишин минедей алган көк жалдык сапаттары бар үчүн да элден өзгөчө көрөм. Тилекке каршы айрымдарын жакындан тааныбайм, таанысам башкача сүрөттөп берет элем. Эми айрымдарга айтаарым, асманыңар болсо таштап ийгиле. Мен бул инсандар кыргыз болуп калганы үчүн сыймыктанам. Алтынай Ажыматовна. Урмат Самаев, Өмүрбек Текебаев менен жолукканда жылуу учурашам. Урмат мырза, Клара Сооронкулова калп айтып атат, мен аны сотко берем дептирсиң. Ушул боюнча өз оозуңдан уксак дегиле. Клара Сооронкулова Токмок шаардык кеңешиндеги депутаттарды айтып, кылдан кыйкым издеп атпайбы? Чырлашканды каалап жатабы? Сабырдын түбү сары алтын дегендей сотко берүү боюнча ойлонуп көрөм. Аял кишиге теңелгим деле келбейт. Өмүрбек Текебаевке кол көтөргөн балдар баары бир сага жакындыгы бар экени айтылууда. Менин үйүмдө өзүмдүн 4 эле балам бар, 2 кыз, 2 эркек. А берки окуя боюнча токмоктуктар экен. Алар барып кечирим сурагандарын мен да көрдүм. Айрымдары депутаттар болуп чыгышты. Алар менен жолугуп сүйлөшсөм, негизи бир жерге барып митинг кылып же бирөөнү сабайлы дегенден алыс болушуптур. Тескерисинче митингке чыккандарды ынтымакка чакыруу максаттарын көздөп жүрүшкөнүн айтышты. Ал ортодо экинчи, үчүнчү күчтөр да ойноп кетишти окшойт. Негизи Өмүрбек Текебаев жөнүндө кандай ойдосуң? Мен Өмүрбек Черкешович менен эч кандай жакын мамилем жок. Жолукканда жылуу учурашабыз. Бир дагы жолу кайым айтышып же бир нерсени талашып тартышкан эмеспиз. Ортобузда чыр-чатак жок болгону токмоктук балдардын аралашып калганын, анан мага жабыштырып салышканы мени да ойго салып койду.
Булак Азия News гезити. БШК бүтүн Кыргызстан 200дөй участок боюнча арыздарын кайтарып алды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 200дөн ашуун шайлоо участогу боюнча добуштарды кайра саноо тууралуу арыздарын 9-декабрда кайра кайтарып алганын Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Бекеменин маалыматына караганда, азыр бул партия менен 6 участок боюнча добуштар такталууда. Буга чейин Боршайком билдиргендей, добуштардын автоматтык эсептөөчү урналардагы жана кол санактагы эсеби расмий сайтка толук жарыялангандан кийин кайра саноо тууралуу бардык арыздарын Ишеним жана Ата журт партиялары кайтарып алышкан. Ынтымак, Альянс жана эл үмүтү партиялары да көпчүлүк арыздарынан баш тартышты. Ата Мекен жана Социал-демократтар партияларынын арыздарын карооланууда. Азаттык партиясынын добуштарды кайра саноо талабы канааттандырылбаганы себеби ага негиз жок экени маалымдалды. Жалпысынан 8 партиядан добуштар көмөн жараткан 600 участок боюнча арыз даттануулар түшкөн. 28 ноябрдагы шайлоодо жогорку кеңештеги 90 орундун 54 үчүн 21 партия атсалышкан. Баштапкы жыйынтык боюнча мандаттардын 15-и Ата журтка, 12-си Ишенимге, 9-у Ынтымакка, 7-өө Альянска, 6-өө бүтүн Кыргызстанга, 5-өө ыйман нуруна тиймей болууда. Калган 36 мандат бир мандаттуу округтардан өз алдынча шайланып келген депутаттарга тиет. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы шарт. Булак Азаттык Чекит.org. Режеп Тайып Эрдоган элинин ишениминен чыгып калды. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган мекендештерин сабырдуулукка жана анын өкмөтүнүн жаңы экономикалык моделине ишенүүгө үндөдү. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Министрлер кабинетинин жыйынынан кийин сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Туркияда баалардын көтөрүлүшүнө жергиликтүү импортерлор менен чекене сатуучулардын ач көздүгүнүн себеп болгонун, кырдаал жакын арада турукташа турганын айтты. Туркиянын потенциалын алдыга жылдырышыбыз керек. Кайда баратканыбызды билебиз, элибизге сабыр тилейм. Мен энергиянын жана азык-түлүктүн баасы тең салмактуулукту табуу үчүн төмөндөйт деп ишенем, деди Эрдоган. Ал ошондой эле товардын баасынын көтөрүлүшүн өз кызыкчылыгына пайдаланып, кампаларды топтоп жаткан адамдарга өкмөт райым көрсөтпөй турганын эскертти. Түрк лирасы долларга карата тарыхый эң төмөнкү чегине түшүүнү улантууда. Улуттук валютанын болуп көрбөгөндөй төмөндөшүнө экономисттердин жана жергиликтүү оппозициялык саясатчылар эч кандай ойлонбогондук деп эсептеген. Агрессивдүү монетардык жумшартуу түрткү болгон деп айтылды. Белгилей кетсек, түрк лирасы кулагандан кийин Стамбул менен Анкарада стихиялуу нааразычылык акциялары өттү. Митингчилер өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Демонстранттар менен полициянын кагылышуусу да катталды. Бул ортодо Туркиянын негизги оппозициялык партияларынын лидерлери Эрдоганды компетентсиз деп айыптап, лиранын курсу рекордтук төмөндөп кеткен шартта мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Бирок президент өзү бул чакырыкты четке кагып, Туркияда шайлоо 2023 жылдын июнь айында пландаштырылгандай болоорун билдирди. Булак Назар News Чекитке ийже.